Кыргызстандагы демократия жана өнүгүү жолдору бул туурасындагы суроолорго президент Алмазбек Атамбаев Евроньюз каналынын журналисттери менен баарлашуу учурунда сөз кылды. Бельгияга иш сапарынын алкагында өлкө башчы Бельгия королу Филипп менен кезикти. Өлкө башчынын Бельгияга болгон иш сапары уланууда. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Бельгия кызматташтыгы мамиленин келечеги жөнүндө сөз болду. Өлкө башчынын Европага сапарын чагылдырып жүргөн кабарчыбыз Эльвира Байсаева түз байланышка чыккан. Өзү Бельгиядагы бүгүнкү күн жөнүндө кененирээк айтып берсин. Эльвира, саламатсызбы? Бишкекте болсо күн суук, силерде аба ырайы кантип атат? Өлкө башчынын иш сапары жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Рахмат, кесиптеш. Кыргызстанда кар жаап аткан болсо, Бельгияда деле аба ырайы жылуу эмес. 2 күндөн бери жаан жаап, күндүн бети ачылбай жатат. Бүгүн эртең менен кичине күн жылыгандай болду эле, бирок дагы деле шамал болуп, кайра күн бөркөлөп түштү. Бирок президенттин Бельгияга болгон иш сапары жемиштүү уланууда. Бүгүн ал Бельгиянын королу Филипп менен кезикти. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан менен Бельгия ортосундагы кызматташтыктын келечеги жана ымаланы бекемдөө туурасында сөз болду. Эсиңиздерге салсак, Бельгия королу 2013-жылы такка отурган. Бельгия саясаттануучулардын билдиришинче, Филипп башчылык кылган алгачкы жыл ал үчүн өтө жоопкерчиликтүү өттү. Чектелген мүмкүнчүлүктөрүнө карабай, мойнуна жүктөлгөн жоопкерчиликти татыктуу аткара алды. Филипп принц кезинде ал король боло турган болсо, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, бийликти өз колуна алат деген кооптонуулар болгон. Мындай ойлорго каршы Филипп өз кызматын баш мыйзамда жазылгандай так туура аткарып келет. Король Филипп президент Алмазбек Атамбаев 2013-жылы да кабыл алган. Өлкө башчы ал кезде Бельгияга иш сапары менен келген. Кечке мал президент демократиялык Кыргызстан аталышындагы көргөзмөгө катышат. Анда кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн эмгеги коюлат. Максаты 2010-жылдагы апрель окуяларын эскерүү менен Кыргызстандагы өзгөрүүлөргө, өнүгүүгө басым жасоо болуп эсептелет. Ошол эле учурда өлкө башчы бельгиялык журналисттер менен эксперттердин суроолоруна жооп берет. Бүгүн президент Евроньюз каналында андагы журналисттер менен баарлашты. Өлкө башчынын интервьюсу жакында ободон көрүүгө болот. Тем более никакого пути, кроме мирного. Бул интервью 13 тилге которулуп, ошо 300 миллион аудиторияга берилет экен. Бул дагы абдан жакшы деп ойлоп жатам. Президентибиз ошо Кыргызстанда болуп жаткан процесстерди жакшы ошо бар белгилеп кетти, айтып берди. Ошо Кыргызстанда кандай демократиялык процесс кандай өнүгүп атат, ошол жерлерде да токтолуп кетти. Бир топ маселелерди көтөрдү, ошо журналисттер ошо бүт ошо көтөргөн маселелерге, суроолорго так жооп берди президентибиз. Анан мен ойлоп атам, биз ошо жакын арада баарыбыз күбө болобуз ошол интервьюга. Евросоюздун Кыргызстанга көзү түз. Буга далил президенттин ийгиликтүү сапары. Европа өлкөлөрүнүн башчыларынын ою менен Кыргызстандын көз караштары бир. Социалдык тармакты колдоо боюнча 30 миллион евро грант түрүндө берилип атат. Мындан ары дагы колдоо уланат. ЕС уюму бизге дагы мындай жакшы жардам берет го деп биз жатабыз, ойлоп жатабыз. Себеби биздин президентибиз айтып берген ошо бүт маселелер, андан тышкары мына ар бир жолугуларда мына 1 сааттан көбүрөөк өтүп атты да. Бул дагы өзүнчө бир өзгөчө жолугулар деп айтып койсок болот. Анан биздин президентибиз бир топ убадаларды ошо алып кетти өзүнүн коллегаларынан, Шульцтан, ошо Еврокомиссиянын башчысынан дагы, Туск менен дагы абдан жакшы жолугуу болду. Андан тышкары мына силер билесиңер, 30 миллион еврога жакшы келишим кол коюлду. Бул түзмө түз бюджетке кете турган акча каражат ошо соц тармакка кетет да. Евросоюз жетекчилери менен Кыргызстанда кумсалар жана чет элдик агенттер боюнча мыйзамдар жөнүндө талкуу болду. Мында президент Кыргызстан эгемен өлкө, парламенттагы мурдагы эмес экенин ырастады. Кайсыл чечим гана болбосун, Кыргызстан пайдасы үчүн кабыл алынат. Мынтип айтты: силер берип аткан суроо мага бир аз мындай түшүнүксүз болуп атат деп айтты. Себеби биздин парламент, бүгүнкү парламент Кыргызстанда мурунку парламент эмес. Биздин парламент өзү билген ошо долбоорлорду алып чыгат, талкуулайт деп айтты да. Анан президентибиз мынтип айтып кетти: эгерде ал долбоор президентибизге келсе, жетсе, анда президентибиз аны жакшы ошо эксперттерди чакырып, бүт ошо талкуу кылып, бир сыйра баарын изилдеп карап туруп, анан бир чечимге келет деп айтты да.
Ал эми эртеңкиге кандай жолугушуу иш-чаралар каралган? Ал эми эртең болсо президенттин Германияга болгон расмий иш сапары уланат. Анын алкагында президент Алмазбек Атамбаев менен Германия өлкө башчысынын жолугушуусу, ошондой эле канцлер Ангела Меркель менен болгон жолугушуусу күтүлүүдө. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан менен Германия ортосундагы кызматташтык, мамлекеттердин саясаты, ошондой эле дүйнөлүк саясат туурасында талкуу жүрөлү күтүлүүдө. Кесиптеш, менде болгон акыркы маалыматтар ушулар. Сөз сизде. Эсиңиздерге салсак, кабарчыбыз Эльвира Байсаева Брюссельден түз байланышка чыкты.